Насыйкат Көчкөнбекова 7 жашта. Ал кийизден кооз сүрөттөрдү жасоону үйрөнгөнүнө аз гана убакыт болду. Антсе дагы бул колөнөрчүлүк насыйкатка аябай жаккандыктан күнүнүн көпчүлүк бөлүгү ар түрдүү сүрөттөрдү тартуу менен өтөт. Мына мындай кооз сүрөттөрдү насыйкат 3 сааттын аралыгында эле жасап коет. Мен күнүгө жазайм, аны өзүм эле жазайм или. Апам тартып берет, аны мен иштейм, инени кармап. Жолбосо өзүм эмет алам да. Көбүнчө мындай жазган жагат. Кечке жазап отура бересиң, э? Телефонда оюндарды ойнойсуңбу же ойнобойсуңбу? Ойнобойм. Бул кооз картинканы жасоо үчүн болгону кийиз, боюкка салынган ар түрлүү түстөгү жүндөр жана ийне керек. Калганы көркөм чеберчиликтин натыйжасында жасалат. Жанна Алгажоева кызынын колөнөрчүлүккө болгон кызыгуусун колдоого алат. Ага керектүү каражаттарды сатып берип, кийизге сүрөттөрүн тартууга жардам берет. Негизи аябай сонун экен. Жөн эле жанантип убактысын текке кетирип телефон кармап ойноп отурганча чоң ийгиликти жаратабы деп ошо өзү дагы сүйүнүп атат. Апам мага ушул аябай жагып атат. Сонун экен, жумшак экен, өңдөрү да сонун экен, кооз экен депчи. Негизи өзү сүрөт тартканды аябай жакшы көрөт. Бул биз атасы экөөбүз керектүү өзүнө керектүү буюмдарын алып бергенибиз болбосо, калган бүт өзү кол менен жасап, бир сүрөтүн бир где-то 3 саатта эле бүтүрүп коюп атат. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бокошов, Зина Ахматова, Атайын таңкы талас берүүсү үчүн.